Биздин центрда как раз ошо жаш өспүрүмдөрдү карай турган дарыгерлер бар. Атайын 9 кабинетте специалисттерибиз бар. Ошондой эле биздин экинчи этажда отделение бар, подростковая гинекология. Биринчиден ошо суук тийип, нарушение менструального цикла ушул жактан келишет да. Аномальное маточное кровотечение деп коебуз. Ошол себеп менен көп кайрылышат кыздар. Турмушка чыга элек кыздардыкыда ушундай проблемалар болот. Бирок ошолорго ата-энелер көп көңүл буруш керек, энелер өз убагында алып келиш керек, кыздар менен маектеш керек. Эң биринчи осмотрга кыз баланын эрте кири келген кезде 9 жаштан 14 жашка чейин убакта сунуштайт элем өз убагында алып келип, эгерде кыз баланын ошо айызы өз убагында келбесе, убагында көңүл буруп дарыгерлерге алып келиш керек. Анткени бул да нормага жатпайт. Эгер кыздын менструациясы 14 жашка чейин келбесе, коркунуч болот да. Ошондуктан алып келип өз убагында дарыгерлерден обследование өтүп, эмне үчүн кыз баланын айызы жок деген ата-энелерде коркунуч пайда болуш керек. Өз убагында алып келиш керек. Мен сунуштайт элем 9 жаштан баштап ошо кыздарды дарыгерлерге алып келип өз убагында обследованиеден өткөрүп турушу зарыл болот да. Ал эми аялдар негизинен 6 айда бир көрүлүшү зарыл, туура деп эсептейбиз. Эгер 6 айда бир келе алышпаса, мүмкүнчүлүктөр болбосо 1 жылда бир профилактикалык осмотрга келиштери туура болот да. Көп оорулар ушу профилактический осмотрда билинет. Кальпоскопический осмотр, ультразвуковой исследование деп коебуз. Ошондон көп оорулар биринчи жолу диагностироваться этилет да. И мазок алабыз, ошондон дагы көп ооруларды өз убагында диагностировать этип, алдын алуу бизге оңой болот. Эң жакшы суроо. Анткени биздин коомдо ушул вопросту мен ойлойт элем да, жогорку окуу жайларда кеңири киргизилип, 10-11 класстарда ушундай атайын билим сабактар болсо жакшы болот эле да. Сексуалдык тарбиялоо, менструация жөнүндө, бойго бүтүп калбаш жөнүндө маектерди куруп, дарыгерлер өз маалыматын берип, лекция түрүндө, может быть, круглый столдор уюштурулуп, ушундай маалымат берилсе, биздин өспүрүмдөргө абдан жакшы болмок да. 9 жаштан баштап кыз бала менен уже сүйлөшүү зарыл. Анткени уже кээинки кыздарыбыз уже 9 жаштан баштап уже айызы келе баштаган болот, уже бул өспүрүм жетилген кез болуп калат да. Уже эне болууга даяр деп айтсам болот. Эми бардыгы эмес, бирок айызы келип, уже жыныстык органдары уже башкача функционировать этип калган кезинде уже кандай гигиенаны туура кабыл алууну үйрөтүш керек. Биринчиден ай сайын ошо айызын туура отмечать этип, убагында келип атабы, нарушениялар болгон жокпу, ошолорго көңүл буруш керек да ата-энесичи. 9 жашынан 14 жашка чейин маалымат берип, маектеши туура деп эсептейм. Эми, конечно, үй-бүлөдө эми ата-энелер көп мындай маек курбайт биздин менталитетибизге караштуучу. Бул уятка жатат деп көбүнчөлөр ушундай ыңгайсыз суроолор да болуп калат. Мамалары кыздары менен көбүнчө мындай суроолорго ушундай темада көп маектешпейт да. Мен өзүмдүн приемумда, личный өзүмдүн практикамда көп кездешет да. Анткени мен маек курам да, кыздар менен маек болобу, сүйлөшөсүңөрбү десем, практически где-то 80% эч ким мындай маек жүргүзбөйт. Көбүнчөлөр өспүрүмдөр маалыматты өздөрүнүн жубайларынан алат, интернет тармактарынан алышат. Бирок мындай дарыгердин маалыматын, ата-энелердин советин көп эле учурларда туура маалымат алышпайт да биздин өспүрүмдөр. Эгер биздин центрга келип ушундай маек ала турган болсо, биз только положительно карайт элек да. Анткени алдын алуу көп нерселерди биз уже алдын алмакпыз. Өспүрүмдөрдүн эрте жетилиши бизде азыр көп кездешет. Биз эрте
половой контакт, жыныстык катышка дагы эрте келип атат да биздин өспүрүмдөрчү. Ошонун билимсиздиги болгондуктан бойго бүтүп калуу дагы подростоктордун арасында көп кездешет. Менин практикамда тоже ушундай учурлар абдан көп деп айтпайм, но кездешет. И бул мен үчүн как дарыгер эне катары тоже абдан өкүнүчтүү, коркунуч алып келет да. Кийинки ден соолугуна кандай карап калат, ошондуктан алдын алуу, маектешүү, өз убагында туура маалымат берүү көп нерселерден жаман, ушундай өкүнүчтүү нерселерден сактайт деп ойлойм да. Биздин центрда как раз ушул жаш өспүрүмдөрдү карай турган дарыгерлер бар. Атайын 9 кабинетте специалисттерибиз бар. Ошондой эле биздин экинчи этажда отделение бар, подростковая гинекология. Биринчиден ошо суук тийип, нарушение менструального цикла ушул жактан келишет да. Аномальное маточное кровотечение деп коебуз. Ошол себеп менен көп кайрылышат кыздар. Турмушка чыга элек кыздардыкыда ушундай проблемалар болот. Бирок ошолорго ата-энелер көп көңүл буруш керек, энелер өз убагында алып келиш керек, кыздар менен маектеш керек. Эң биринчи осмотрга кыз баланын эрте кири келген кезде 9 жаштан 14 жашка чейин убакта сунуштайт элем өз убагында алып келип, эгерде кыз баланын ошо айызы өз убагында келбесе, убагында көңүл буруп дарыгерлерге алып келиш керек. Анткени бул да нормага жатпайт. Эгер кыздын менструациясы 14 жашка чейин келбесе, коркунуч болот да. Ошондуктан алып келип өз убагында дарыгерлерден обследование өтүп, эмне үчүн кыз баланын айызы жок деген ата-энелерде коркунуч пайда болуш керек. Өз убагында алып келиш керек. Мен сунуштайт элем 9 жаштан баштап ошо кыздарды дарыгерлерге алып келип өз убагында обследованиеден өткөрүп туруш зарыл болот да. Ал эми аялдар негизинен 6 айда бир көрүлүшү зарыл, туура деп эсептейбиз. Эгер 6 айда бир келе алышпаса, мүмкүнчүлүктөр болбосо 1 жылда бир профилактикалык осмотрга келиштери туура болот да. Көп оорулар ушу профилактический осмотрда билинет. Кальпоскопический осмотр, ультразвуковой исследование деп коебуз. Ошондон көп оорулар биринчи жолу диагностироваться этилет да. И мазок алабыз, ошондон дагы көп ооруларды өз убагында диагностировать этип, алдын алуу бизге оңой болот. Эң жакшы суроо. Анткени биздин коомдо ушул вопросту мен ойлойт элем да, жогорку окуу жайларда кеңири киргизилип, 10-11 класстарда ушундай атайын билим сабактар болсо жакшы болот эле да. Сексуалдык тарбиялоо, менструация жөнүндө, бойго бүтүп калбаш жөнүндө маектерди куруп, дарыгерлер өз маалыматын берип, лекция түрүндө, может быть, круглый столдор уюштурулуп, ушундай маалымат берилсе, биздин өспүрүмдөргө абдан жакшы болмок да. 9 жаштан баштап кыз бала менен уже сүйлөшүү зарыл. Анткени уже кээинки кыздарыбыз уже 9 жаштан баштап уже айызы келе баштаган болот, уже бул өспүрүм жетилген кез болуп калат да. Уже эне болууга даяр деп айтсам болот. Эми бардыгы эмес, бирок айызы келип, уже жыныстык органдары уже башкача функционировать этип калган кезинде уже кандай гигиенаны туура кабыл алууну үйрөтүш керек. Биринчиден ай сайын ошо айызын туура отмечать этип, убагында келип атабы, нарушениялар болгон жокпу, ошолорго көңүл буруш керек да ата-энесичи. 9 жашынан 14 жашка чейин маалымат берип, маектеши туура деп эсептейм. Эми, конечно, үй-бүлөдө эми ата-энелер көп мындай маек курбайт биздин менталитетибизге караштуучу. Бул уятка жатат деп көбүнчөлөр ушундай ыңгайсыз суроолор да болуп калат. Мамалары кыздары менен көбүнчө мындай суроолорго
суроо ушундай темада көп маектешпейт да. Мен өзүмдүн приемумда, личный өзүмдүн практикамда көп кездешет да. Анткени мен маек курам да, кыздар менен маек болобу, сүйлөшөсүңөрбү десем, практически где-то 80% эч ким мындай маек жүргүзбөйт. Көбүнчөлөр өспүрүмдөр маалыматты өздөрүнүн жубайларынан алат, интернет тармактарынан алышат. Бирок мындай дарыгердин маалыматын, ата-энелердин советин көп эле учурларда туура маалымат алышпайт да биздин өспүрүмдөр. Эгер биздин центрга келип ушундай маек ала турган болсо, биз только положительно карайт элек да. Анткени алдын алуу көп нерселерди биз уже алдын алмакпыз. Өспүрүмдөрдүн эрте жетилиши бизде азыр көп кездешет. Биз эрте половой контакт, жыныстык катышка дагы эрте келип атат да биздин өспүрүмдөрчү. Ошонун билимсиздиги болгондуктан бойго бүтүп калуу дагы подростоктордун арасында көп кездешет. Менин практикамда тоже ушундай учурлар абдан көп деп айтпайм, но кездешет. И бул мен үчүн как дарыгер эне катары тоже абдан өкүнүчтүү, коркунуч алып келет да. Кийинки ден соолугуна кандай карап калат, ошондуктан алдын алуу, маектешүү, өз убагында туура маалымат берүү көп нерселерден жаман, ушундай өкүнүчтүү нерселерден сактайт деп ойлойм да.